Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы 8 эсептөө системасындагы арифметика. Сабактын максаты балдар биринчи бул 8 эсептөө системасындагы арифметикалык операциялардын аткарылуу ыкмаларын үйрөнүп аласыңар. Экинчи 8 эсептөө системасында кошуу жана кемитүү амалдарын аткарууну үйрөнөсүңөр. Жана ошондой эле 8 эсептөө системасында көбөйтүү жана бөлүү амалдарында аткарылышын чыгарууну үйрөнө аласыңар. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кыскача кайталап өтөлү. Биз мурдагы сабактарда эсептөө системалары жана алардын түрлөрү, алардын которуу алгоритмдери, сандарды эсептөө системаларында, ошондой эле экилик эсептөө системасындагы арифметика деген темаларды өткөнбүз. Демек бул жерде 3 суроо бул биринчи экилик эсептөө системасы жөнүндө айтып бергиле дейт. Балдар, экилик эсептөө системасы деген бул негизи 2-ге барабар болгон позициялык эсептөө системасы болуп эсептелинет. Бул компьютер тили. Ошол эле учурда башкача айтканда бул компьютердеги бардык информация экилик код түрүндө сакталат. Биз аны билебиз. Кийинкиси 8 эсептөө системасы деген эмне? Балдар, биз ошол 8 эсептөө системасындагы бүгүн арифметикага токтолобуз. 8 эсептөө системасы деген бул негизи 8-ге барабар болгон позициялык эсептөө системасы. Үчүнчү позициялык эсептөө системасы жөнүндө айтып бергиле дейт. Балдар, позициялык эсептөө системасы бул цифранын сандык мааниси жайгашкан ордуна көз каранды болгон эсептөө системалары. Бул экилик эсептөө системасынан 10 атлык эсептөө системасына чейин түрлөргө бөлүнөт. Анда бүгүнкү сабагыбыздын планы биринчи бул 8 эсептөө системасы жөнүндө кыскача маалымат. Экинчи 8 эсептөө системасына кошуу жана кемитүү амалы карайбыз. Үчүнчү бул 8 эсептөө системасында көбөйтүү жана бөлүү амалына токтолобуз. Төртүнчү сактап бышыктап жыйынтыктайбыз. Анда демек биринчи план бул 8 эсептөө системасы жөнүндө кыскача маалымат. Демек балдар, 8 эсептөө системасы бул жогоруда айткан сыяктуу эле негизи 8-ге барабар болгон электрондук эсептөөчү машиналарда татаал операцияларды аткарууда колдонулган позициялык эсептөө системасы. 8 эсептөө системасы негизинен бул Linux операциялык системасында файлдарга жетүү жана аларда иштөө доступ укугун берүүдө кеңири колдонулат. Эми анын алфавити болсо бул 0-дон 7-ге чейинки 8 цифраны өз ичине камтыйт балдар. Демек алфавитинде колдонулган цифралардын саны 8 болгондуктан анын негизи 8 экендиги келип чыгат. Түшүнүктүү болду, балдар? Демек анда экинчи план, демек биз бүгүн 8 эсептөө системасындагы арифметикага келебиз. Эми 8 эсептөө системасындагы арифметика биздин эсептөө системаларынан айырмаланат балдар. Эмне үчүн? Себеби бул 8 эсептөө системасында жогоруда айткандай бул 8 гана цифра колдонулат. Демек ошол 8 гана цифрадан куралган сандардын ортосунда арифметикалык амалдарды аткарууну жүргүзөбүз. Демек бизде ге сыяктуу биздин эсептөө системасындагы сыяктуу эле дайыма жыйынтыктары дал келиши мүмкүн эмес, дайыма эле дал келе бербейт балдар. Демек бул биринчи кошуу амалына токтололу балдар. Бул жерде 8 эсептөө системасы кошуу амалынын таблицасы турат балдар. Демек ошол таблицага таянып берилген мисалдарды чыгарабыз балдар. Мисалы бул таблицада бизде мисалы 5ке 6-ны коссок канча болот? Бизде 11 болот, бирок бул жерде 8 эсептөө системасында бул 13-тү көрсөтүп турат балдар. Демек биздин эсептөө системабызга караганда салыштырмалуу айырмаланат балдар. Эми демек бул жерде 6354 деген сан бар. Бул 8 эсептөө системасындагы сан балдар. Себеби бул бардык ушул санды түзгөн цифралар бул 8 эсептөө системасынын алфавитин тиешелүү болгон цифралар. Эми кийинкиси бул 705 дагы ошондой эле 8 эсептөө системасынын алфавитиндеги цифралардан куралган. Эми бул кошууда мамыча түрүндө эле биздин эсептөө системасы сыяктуу эле жүргүзөбүз. Анда демек бул жерде силерге биздин эсептөө системасына чагылдырылып, ушул 8 эсептөө системасындагы түшүнүктүү болуш үчүн ошондой түрдө жүргүзүлгөн балдар. Мисалы бул жерде 5ке 4-тү кошсок, мисалы таблицада 5ке 4-тү кошсок 11 болот. Эгерде 11 деп туруп эле бирини калтырып, бирин көңүлгө чыгарсак болот балдар. Бирок биздин эсептөө системасына чагылдырганда, мисалы 4кө 5ти коссок канча болот? Биздин эсептөө системабызда 9 болот. 9 болгондон кийин демек бул эмнени түшүндүрөт? Демек бул 1 көбөйтүү 8 кошуу 1 деген түшүндүрөт. Эмне үчүн 8ге көбөйтүү жүргүзүлөт? Демек бул 8 эсептөө системасы болгон үчүн. Демек мында карагыла, демек бул кошуу 1 деген демек бул ушул жерде калып, бул көбөйтүлгөн бул жердеги коэффициент ал көңүлгө чыгат балдар.
биздин эсептөө сыяктуу эле. Эми кийинкиси 5ке 0ду коссок, бул таблицада коссок деле 5 эле чыгат. Көңүлдөгү 1 менен бул жерде 6 болот. Демек 6 жазылды. Эми 7ге 3тү коссок, таблицаны карасак, 7ге 3тү коссок 12 болот экен. Демек экиси көңүлгө бул жерде калып, бири көңүлгө чыгат. Аны мисалы биздин эсептөө менен чагылдырсак, мисалы 3кө 7-ни коссок, биздин эсептөө системасында 10 болот, 10 болот. Эми бул демек могул жерде коэффициент 1 эле болот, бул 10 болгон үчүн. Демек 1ге 8ди көбөйтүп кошобуз 2-ни. Көрдүңөр балдар? Демек бул кошулган 2 кошуу 2 деген могул коэффициент деген бул жерде калат. Ал эми бул көбөйтүлгөндөгү коэффициент бул көңүлгө чыгарылат балдар. Ал болсо бул астыңкы разрядка эмне болот? Өтөт. Демек 6га 0ду коссок 6 болот. Аны могул көңүлдөгү 1ге койсок 7 болуп, мында бир жыйынтыкты алабыз балдар. Түшүнүктүү болду, Эми дагы бир эки мисалга токтололу балдар. Эми бул жерде 156 жана 662 деген санды кош суммасы. Бул жерде деле ошондой эле 6га 2-ни коссок, демек таблица аркылуу бул 10 деген жыйынтык болот балдар. Бирок биздин эсептөө системабызда 6га 2-ни коссок 8 болот, 8ди кантип жазсак болот? Көбөйтүүнүн түрүндө 1 көбөйтүү 8 кошуу 0 деп жазсак болот, 8ге көбөйтүп жазсак, демек мында деген 0 деген бул жерде калат. Ал эми 1 болсо көңүлгө чыгарылат балдар. 6га 5ти коссок, демек 6га 5ти коссок биздин эсептөө системабызда 11 болот. Ал эми көңүлдөгү 1ди коссок 12 болот балдар. Эми бирок 12-ни демек өйдөдө карасак, 6га 5ти коссок канча болорун могул жерден карасак болот балдар. 6га 5ти коссок 13 болот экен. Эми карагыла. Демек эми карагыла, мында 1 көбөйтүү 8 кошуу 4 болуп атат. Эмне үчүн балдар? Себеби могу 1 деген көңүлдөгү 1 да кошулган үчүн бул жерде 14 болуп кетти. Демек 8ге эсептөө системасында балдар. Демек бул биздин эсептөө системабызда 12-ни берет. 12-ни биз көбөйтүүнүн түрүндө жазсак, 1 көбөйтүү 8 кошуу 4 болот. Анда демек мында бул 4 деген ушул жерде калат. Бул жерде ал эми 1 болсо көңүлгө чыгарылат. Астыңкы разрядка өткөрүлөт. Анда демек мында биз 6га 1ди коссок, биздин эсептөө системабызда 7-ни берет, 1ди коссок 8 болот. Ал эми 6га 2-ни коссок, мисалы көңүлдөгү 1 менен 2-ни коссок, анда 8ге эсептөө системасында 10ду бериш керек балдар. Бул таблицага карасаңар, 6га 2-ни коссоңор 10 болот балдар. Демек мында деген бул 8ди эмне деп жазсак болот? 1 көбөйтүү 8 кошуу 0 деп жазсак болот. Демек 0 калат, 1 эмне болот? Астыңкы разрядка көңүлгө чыгарылып, астыңкы разрядка өткөрүлөт. Анда демек бул жерде 0 болгон үчүн бул жерде ошол 1 болуп түшөт. Демек мында 1040 деген жыйынтыкты алабыз. Эми балдар карагыла, чындап ушул кошууну туура жүргүздүкпү? Аны кантип текшерип далилдесек болот? Мисалы 156 деген 8ге эсептөө системасындагы санды 10-дук эсептөө системасына которуп алабыз. Бардык сандарды 10-дук эсептөө системасына биз түшүнгөн эсептөө системабызга которуп алабыз балдар. Демек 156-ны которсок, бул билебиз, разряддарын коюп алып, бул сандын акыркы цифрасынан биринчисине карай 0дон баштап разряддарын коюп алсак, демек экинчи разрядка чейин барат. Демек 1 көбөйтүү 8-дин квадраты бул негиздин ошол разрядды даражасы түрүндө көрсөтсөк, 1 көбөйтүү 8-дин квадраты кошуу 5 көбөйтүү 8-дин биринчиси болуп, 10-дук эсептөө системасында бул 110 дегенди түшүндүрөт. Биздин түшүнгөн эсептөө системабызда 110ду түшүндүрөт экен балдар. Эми ошондой эле тартип менен, ошондой эле алгоритм менен 662-ни которсок балдар, 434 деген биздин эсептөө системабызда санды берет. Эми карагыла, могул акыркы 1040 деген чыккан жыйынтыкты которсок болсо, 544 деген жыйынтыкты алабыз балдар. Биздин эсептөө системабызга которгондо жогорудагыдай эле алгоритм колдонулат балдар. Болгону бул жерде 0дорду бул жерге жазбадым, себеби 0дор 0ду көбөйткөндө кайра эле 0ду берет. Эми карагыла, 110го 434-тү кошсок, эмнени берет? Биздин эсептөө системабызда деле 544-тү берет, 544-тү берет. Демек биз бул эмнени түшүндүрөт? Демек бул ушул 8ге эсептөө системасында дагы кошууну туура аткардык деген далилдөөнү түшүндүрөт балдар. Түшүндүк, Жана бул жерде мисалы 777 деген 8ге эсептөө системасындагы 15 деген санды койсок, демек 7ге 5ти коссок 14 болот. 4 көңүлгө чыгат. 7ге 1ди коссок, жогорудагы таблицаны көбөйсөк, демек 7ге 1ди коссок 10 экен. Көңүлдөгү 1 менен 11 болот. Ал эми 7ге бул жерде 0 болот. Бул көңүлдөгү 1ди коссок, демек 7ге 1ди коссок 10 болот экен. Ошонун негизинде бул жерде эмне болду? 10 болуп бул жерде жазылып 1014 деген
санды алдык. Эми ушуну которсок, мисалы 777 деген 511 барабар биздин эсептөө системабызда, 15 деген сан биздин эсептөө системабызда 13 барабар, 511 13 көрсөк 524 деген. Демек 1014-тү которсок 524 деген биздин эсептөө системабыздагы санды алабыз. Түшүнүктүү болду балдар? Бул кошуу амалы боюнча. Эми кемитүү амалына токтололу балдар. Эми кемитүү амалында балдар биз мисалы бул жерде бир эске алып койчу нерсе, ондук эсептөө системабызга мисалы астыңкы разряддан карыз калганыбызда бизге канча келет балдар? 10 келет, Ал эми 8 эсептөө системасында 8 келет балдар. Карагыла. 456-дан 277-ни кемитебиз. Демек 6 7-нен кичине болуп атат, 6 7-нен кичине болгон үчүн бул жактан эмне алабыз? Карыз алабыз балдар. Карыз алсак, демек 6-га 8-ди коссок канча болот? 8 карызга алынат деп үйдө да айттым, 6-га 8 косо 14 болот, 14-төн 7-ни кемсек 7 болот. Могул 7 жазылды балдар бул жерде. Эми бул жерде 5 дагы жетишпейт, бирок 5тин дагы эмнеси алынды бул жерден? 1 алынып кетти, жана биз бул жака карызга алдык. Демек 5тен 1ди кемитип кошобуз, дагы астыңкы разряддан эмне алабыз? Алдындагы разряддан дагы карыз алабыз 8ди. Демек мындан 4 12 болуп чыгат. 12-ден 7-ни кемсек 5 болот, Бул 5 деген жыйынтык алып келдик бул жерге. Эми бул жерден эмне болду? Бул жерден бир карыз алып кеттик, бул 5ке карыз алып кеттик. Демек бул жерден 3 деген чыга, 3төн 2-ни кемсек 1 деген жыйынтык келип чыгат. Демек бул кемитүүнүн натыйжасында 456 деген сандан 8ге эсептөө системасындагы 277 деген санды кемсек 157 деген санды алдык. Эми муну чындап тууралыгын текшериш үчүн балдар муну дагы ондук эсептөө системасына которуп гана коюу жетиштүү. 456-ны демек которсок разряддарын коюу аркылуу 302 деген биздин эсептөө системабыздагы санды алабыз. 277-ни которсок 191 деген санды алабыз. 157-ни которсок 111 деген санды алабыз балдар. Бул жерде разряддарын коюу аркылуу, даражаларга көбөйтүү аркылуу. Эми демек мында 302ден 191ди кемитсек, анда 111 деген санды алабыз. Демек бул биздин ушул кемитүү амалын туура аткарганыбыздын далили балдар. Түшүндүк, Эми карагыла. Экинчи мисал деле ошондой. 6354-төн демек 705-ди кемитсек балдар, анда демек бул 4 5тен кичине болгондуктан алдыңкы разряддан 1 карыз калабыз, Демек карыз калганыбызда 8 келет балдар. 8ге 4тү кошуу, андан 5ти кемитсек, бул 7-ни берет. Демек бул жерге 7 жазылат. Бул дагы бул жерден 1 карызга кеткен үчүн, демек бул жерде 4 бар, 4 келип түшөт. Жана бул 3 дагы 7-ден кичине болгондуктан алдыңкы разряддан карыз калсак, 8ге 3тү кошуп, андан 7-ни кемитсек, демек бул жерде дагы 4 деген жыйынтыкты алабыз балдар. Эми андан кийин бул жерден бир карыз астына кеткен үчүн, карыз алынган үчүн бул жерде 5 деген жыйынтык келип чыгат. Эми карагыла, муну дагы мисалы 6534 деген санды которсок, биздин эсептөө системабызга 3308-ди берет балдар. 705-ти которсок, бул 453-тү берет биздин эсептөө системабызда. 5447-ни которсок, могу чыккан жыйынтыкты ал 2855-ти берет. Мисалы биздин эсептөө системабызда демек 3308-ден 453-тү кемитсек дагы 2855-ти алабыз. Бул дагы ушул кемитүү амалынын туура чыгарылганынын далили балдар. Анда биз 3-үнчү планга келели. Эми 8ге эсептөө системасында көбөйтүү амалына токтололу. Эми бул жерде көбөйтүү амалынын таблицасы бар балдар. Демек мында биз байкасак 6-га мисалы 4тү көбөйтсөк 30 экен, 7-ге 6-ны көбөйтсөк 52 экен. Демек ушул таблицаны пайдаланып көбөйтүү амалын аткарабыз балдар. Мисалы 6354-тү 705-ке көбөйтсөк балдар, өйдө да мисалы бунун ушул эле сандардын ортосунда кемитүү амалын аткардык эле. Мисалы ушул сандын ортосунда эле көбөйтүүнү аткарсак балдар, анда карагыла балдар. Эми 4кө 5ти көбөйтсөк таблицаны карасак да болот балдар. 4кө 5ти көбөйтсөк демек 24 экен. Муну дагы биздин эсептөө системабызга чагылдырсак, мисалы биздин эсептөө системабызда 4кө 5ти көбөйтсөк 20 болот, 20-ны кантип жазсак болот балдар? 2 көбөйтүү 8 кошуу 4 деп жазсак болот, балдар. Себеби 8-ге 2-ни көбөйтсөк, бул эмне болот? 16, 4тү кошсок 20 болот биздин эсептөө системабызда. Эми карагыла, ушундай болгон учурда могу кошуу болгон кошууда деле ушундай эле алгоритм аткарылды эле. Демек могул кошуу 4 деген ушул 4 ушул жерде калат, ал эми бул 2 деген эмне болот? Кийинки разрядка, астыңкы разрядка көңүлгө чыгарылып өткөрүлөт балдар. Эми мисалы андан кийинкиси 5тен 5ке көбөйтсөк деле ошондой 25 болот. Бирок ошо көңүлдөгү 2-ни коссок, мисалы биздин эсептөө системабызда бул 27-ни берет, Бирок 8-ге эсептөө системасына демек 3 көбөйтүү 8
21 3'кө 8'ди көйсөк бул 24'тү берет. 3'tү коссок бул демек 27'ни берет балдар. Мында демек могул 3 калтырылып, бул 3 деген бул астыңкы разрядка эмне болот? Анын астындагы разрядка көңүл чыгарылып өткөрүлөт балдар. Демек мисалы бул жерден карасаңар деле, мисалы 5ке 5'ти көбөйтсөк балдар, 5ке 5'ти көбөйтсөк 31 болот. Көңүлдөгү менен 32 болмок, ошо көңүлдө 2 бар болгон үчүн 33 болот. Кечиресиңер балдар. Демек могул жерде 3 калып, 3'ü бул жака өткөрүлдү балдар. Жана ушундай эле тартипте уланылып, болгону могул экинчи 0'ду барга көбөйткөндө 0 чыккан үчүн бул жерде 0'дор болуп жазылды. Ал эми кийинки дагы мисалы 7 дагы көбөйтүлгөндө 7ге 4'тү көбөйтсөк, мисалы 7ге 4'тү көбөйтсөк 34 болот экен. Бирок биздин 7ге 4'тү көбөйтсөк эмне болот? 28 болот. Эми карагыла, 3 көбөйтүү 8 кошуу 4 десек. Эмне болот? 28 берет. Эми ошондо бул 4'тү калып туруп, 3'ü эмне болот? Астыңкы разрядка көңүлгө чыгарылып өткөрүлөт балдар. Демек бул деле 34'тү берет, мисалы 8 эсептөө системасында. Демек ошонун жыйынтыгында бул ал эми ушундай сандар келип чыгат, мисалы 7ге 5'ти, 7ге 3'тү жана 7ге 6'ны көбөйтүү менен. Ал эми мындан чыккан жыйынтыктарды кошуп коюу жетиштүү балдар. Кошкондо демек өйдө колдонулган таблицаны жана алгоритмди пайдалануу менен кошуп коюп, бул жерде демек 5.556.634 деген санды алат экенбиз. Эми ушул чындап ушул көбөйтүүнү туура аткарган болсо, мисалы текшерүүсү бул жерде 6354'тү которсок, биз өйдө деле 3308'ди алдык. 705'ти которсок 453'тү алдык. Эми 3308'ге 453'тү көбөйтсөк, биздин эсептөө системабызга биз түшүнгөн эсептөө системабызды которсок, көбөйтсөк балдар, анда биз 1.498.524 санын алабыз балдар. Мисалы бул жерде 5.556.634'тү дагы которсок, ондук эсептөө системасына момундай бир алгоритм менен балдар, муну билебиз. Бул сандын акыркы цифрасынан биринчисине карай разряддарды коюп, жана ошол негиздин даражалары түрүндө көрсөтүп, көбөйтүп, жыйынтыгында биз 1.498.524 санын алдык. Жана могул эки сандын көбөйтүндүсү дагы бизге ушуну берет. Демек биздин бул эмнени далилдейт? Бул жогорудагы берилген көбөйтүндүнүн туура аткарылгандыгын далилдейт балдар. Түшүнүктүү болду, Эми бөлүү амалына токтололу балдар. Бул жерде 720 деген 8 эсептөө системасындагы санды 4кө бөлөбүз. Анда демек бул жерде биринчи 7ге 4төн беребиз. Бул жерде 32 болот, жана 164 деген ошонун негизинде 20га бул экинчи 32ге 6 жерде 4 жогоруда 30 экендигин айтып өттүк эле. Демек 30 болот бул 6-ны берсек, анын жыйынтыгында бул кемитсек 20 болот. Ал эми 4 жерде 4 20 балдар. Бул 8 эсептөө системасында экендигин унутпагыла балдар. Эми аны мисалы 720-ны демек 4кө бөлсөк 164 деген жыйынтыкты алат экенбиз. Ал эми бул 720 деген ондук эсептөө системасында канчага барабар экен? 464кө барабар экен. Ал эми 4 деген сан ондук эсептөө системасында да 4кө барабар. 464'тү бөлсөк 4кө, анда 116 деген жыйынтыкты алабыз. Бул 8 эсептөө системасында 164 деген санга барабар балдар. Түшүнүктүү болдубу? Демек бул бөлүү амалында таблица жок. Эмне үчүн балдар? Себеби бул жерде 8 эсептөө системасындагы бул көбөйтүү амалынын таблицасы колдонулат балдар. Бул жерде негизинен көбөйтүү жана кемитүү амалдары бар. Бул жогоруда эки амалга тең токтолуп өттүк, ошолордун негизинде аткарылат балдар. Түшүнүктүү болдубу? Анда балдар жыйынтыктоого келели балдар. Бүгүн биз эмнелерди үйрөнүп алдык? 8 эсептөө системасында кошуу амалын жана кошуу амалынын таблицасын пайдаланып, жана ошондой эле аны биздин эсептөө системабызга чагылдыруу аркылуу момундай бир түшүнүктүү тартипте алгоритмди чыгаруу мүмкүн экендигин үйрөнүп алдык. Жана мисалдарды карадык. Жана анын туура ошол 8 эсептөө системасында көбөйтүү болобу, кемитүү болобу, кошуу болобу, ошол амалдардын тууралыгын текшерүү үчүн аны ондук эсептөө системасына которуп, андан ошолордун суммасын же болбосо тиңдесин, көбөйтүндүсүн таап коюу менен аны далилдеп койсок болот экен балдар.
Жана ошондой эле кемитүүгө токтолдук. Кемитүүдө дагы бул карызга алганда бул 10 эмес 8 келерин дагы үйрөнө алдык. Жана бул жерде 8 эсептөө системасына көбөйтүүнүн таблицасын пайдалануу аркылуу жана ошондой эле аны дагы биздин эсептөө системабызга чагылдыруу аркылуу чыгарууну үйрөндүк. Жана ошол чыгарылган көбөйтүүнүн тууралыгын бул ондук эсептөө системасына которуу аркылуу далилдеп коюуну дагы түшүндүк. Жана бул жерде бөлүү амалынын дагы бир мисалын карап өттүк. Эми анда балдар бүгүнкү сабагыбыздын тапшырмасы бул жерде 8 мисал берилди. Балдар 2 кошуу, 2 кемитүү, 2 көбөйтүү, 2 бөлүү амалына мисалдар. Бардык ошол мисалдарды жогоруда берилген маалыматтарды пайдаланып балдар ушул берилген мисалдарды аткаргыла балдар. Бул силерге тапшырма. Анда балдар сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабактарда жолугушканча.